Мектептин короосуна курулган дүкөн бузулуп, жер тилкеси кайрадан мектепке кайтарылсын. Мындай талапты Атабеков айыл өкмөтүнүн тургундары коюуда. Дүкөн Сузак районуна караштуу Беговат айылындагы номер 88 мектептин аймагына мыйзамсыз курулгандыгы, жер тилкеси айыл өкмөтү тарабынан жең ичинен сатылып кеткени айтылат. 3-4 жыл мурун бул маселе козголгон. Мурунку бийликтин тушундачы. Эми дело ачылган, эмне себеп менен токтоп калган бул бизге белгисиз. Магазин мектептин короосунда турат. Бұл баарына эле белгилүү да бул. Акциондо документ урлашкан булар. Мына үйдүн Мамасыдыков Ахмат дегендин үйүнүн алдындагы бош жаткан кароосуз жер деп акцион өткөргөн буларчы. Мына бизде документтер бар, аз бар жогучу. Урматтуу президентибиз менен Камчыбек Ташиев караштырып койсо, мыйзамсыз берилген болсо, бул мектептин территориясына өз негизи салынганга болот бул нерсечи. Булардын шу талабы шу да шу алсын, биздин жаштарыбыз бу жерде наоборот илим ала турган жер кылсын. Наоборот мектептин территориясын мектепке жакшы нерселер кылып салып берсин, ошол эле. Кызыгы мектеп аймагы делген бул жер айыл өкмөттүн айылдык кеңешинин мурдагы депутаты Лачин Хайтбаевке 2013-жылы аукцион аркылуу сатылган. Хайтбаев учурда Атабеков айыл өкмөтүнө суу пайдалануучулар бирикмесинде иштеп келет. Өзүн дүкөндүн ээсимин деп тааныштырган бул адам документтери бар жана мыйзамдуу экенин айтканы менен аларды көрсөтө алган жок. Bu oğlanımda 8 yıl oldu. İşletkenimde 3 yıl oldu bana. 4 yıl geldi. Akşamına satı bakalım bu yerde. Aksiyonu kaça sonra? Balam bilet onu. Ben bilmem. Ben böyle karıgan adam mı ne bana. Bu bir yer mektepki yere hakkımız boğasa bir de taşam koyalmayız balam. Мектеп аймагынын сатылып кеткенде мектеп жетекчилигинин да катыштыгы бар деген пикирди айыл эли карманат. Директор да анын орун басарлары да маалымат берүү үчүн суралганда иш ордоларында жоктугу белгилүү болду. Бул маселе көп жылдан бери көтөрүлүп келгени менен чечилген эмес. Айыл өкмөт башчысы да маселеден кабардар. Бирок мектеп жери кантип аукцион аркылуу сатылышы мүмкүндүгүн жана ага карата тийиштүү документтер кайда экенин так айта алган жок. Жер сатылып кеткен экен да. Мыйзамдуу сатылган экен. Аукционга берилип, газетага берилип, аукцион болуп өтүп, ошондо Хайтбаев Лачин деген кутуп алган экен. Ошол жерде. Ал Лачин мыйзамдуу алганмын деп, андан кийин дагы бир-эки элдер жазып, мектептин территориясына куруп алды дегенде, мектепти госактысын көтөргөнүбүздө госакты мурда жасалып, ал жер калып кеткен жери болгон да. Госакты азыркы күндө да бар. Ушул эле айыл өкмөт башчысы мындан 3 жыл мурун мурдагы интервьюсунда мектеп жери мыйзамсыз берилгенин маалымат каражаттарына так кесе айтып келген. Бирок неге ал оюнан кайтып калганы азырынча белгисиз. Негизи мамлекеттин жери болгондон кийин, мектептин жери болгондон кийин бу кайтарылыш керек. Биз жактан дагы кайрылуулар болуп атат. Бирок эчтеке чечиле элек, натыйжа чыга элек. 2003-жылы мектеп үчүн 1 гектар 10 сотук жер айыл өкмөттөн бөлүнүп берилген. Бирок мектептин айланасынын 110 квадрат метри сатылып кеткенин айткан активисттер аукциондун мыйзамдуулугу текшерилиши жана маселеге чекит коюлушу керек дешет. Укук коргоо органдары үчүн жетиштүү далил материалдары бар экенин айылдык кеңештин депутаты белгилейт. Ушул күнгө чейин чечилбей келет. Анан жаңы ачылган жагдай боюнча соттук териштүүнү кайрадан жандандырып, ошол изденбей калган, иликтенбей калган жакшы жерлерди тыкыр изилдеп, ошол жерде кетилген кемчиликтер боюнча ошол негизи ошол аймак кимге таандык экендигин тактап эле берип, мектептин короосун кайрадан аныктап, ошол госрегистр менен биргеликте, архитектура менен биргеликте ошол нерсени аныктаса, негизги максат ошол эле да. Буга чейин мектеп аймагынын сатылышы боюнча экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы тарабынан тергөө иштери жүрүп жатканы кабарланган. Деген менен тергөө иштеринин аягына чыкканы жердин мыйзамдуу экени маалымдалган эмес. Анын чечиминде бул фин полиция деп коебуз, биздин тил менен айтканда, экономикалык кылмыштуулук боюнча ал жерден добронаттуу тергөөчү карап чыккан. Тыкыр иликтеп, ошол жерде жанагы документтерди экспертизага жөнөтөбүз, кимдин подписиге, кимге подписка таандык экенин изилдейбиз деп, анын жыйынтыгын берген жок, бирок жыйынтыгында буга чейин ЭКТХ инспекциянын кызматкерлери, фин полиция жана ошондой эле башка прокуратура органдары изилденип келгенде, бул мектептин аймак экендигин тасдыктап беришкен. Андыктан айыл эли жаңы келген бийлик тарабынан бул маселеге адилеттүү чара көрүлөт деген ишенимде турушат. Акылай Карабаева, Аскар Маматсаков, Регион.